Затына эң жакшы белек бул албетте гүл. Ал эми жактырган гүлүнө жараша мүнөзүн дагы билип алсаңыз болот экен. Бул тууралуу биз Алыстава каналында айтабыз, андыктан биз менен чогуу болуңуздар. Баса айымдар, келе жаткан 8 март майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Роза. Мындай гүлдү баалаган адам жакындарынан мээримин аябайт, турмушка реалдуу карайт, бирок өзүн башкалардан өйдө алып жүрөт. Эрки бекем, максатына кандай жол менен болбосун жетүүгө аракеттенет, тартипти жана үйдөгү жылуулукту сүйөт. Розанын тикенеги бар дегендей, жакындарын сүйүктүүсүн билгизбей сайытта калат. Сүйүүнү баалайт жана көп көңүл бурууну талап кылат. Жоогазын. Турмуштун кыйынчылыгына оңой менен сынбаган, энергиялуу, чынчыл жана бой көтөрүп жүргөн адам, адамдар менен бат мамиле курган жагы бар, бирок бирөөлөргө оңой менен ишене бербейт. Андыктан анын анык планын, оюн билүү кыйын. Ага жагыш үчүн көп аракет талап кылынат. Табиятты өтө сүйөт. Орхидея. Бул гүлдү жактыргандардын мүнөзү татаал. Жөнөкөй жолдор менен багынткан ийгиликти жетишкендик деп эсептебей, кыйынчылык менен ар дайым күрөшүп тургусу келет. Жакындарына талабы катуу. Баалаган адамынан жаман сөз укса, депрессияга туш болуучу адаты бар. Кооз буюмдарды баалап, өзгөчө кийине алат. Сирень. Сезимдерин оңой менен сыртка чыгарбаган, башына иш түшсө, өзү менен өзү каалаган жандар. Ички жан дүйнөсү бай келип, жасалмалуулукту жактырбайт. Назик, ошол эле кезде көтөрүмдүү, аракетчил жана тыкан. Жаңы жашоо шартка бат көнө билет, өмүр шеригине берилүү менен дайыма колдоо көрсөтүп турууга жөндөмдүү. Калла. Күчтүү энергиянын ээси болгондуктан оорчулукка майышпайт. Өзүн шаңдуу алып жүрүп, капалыкты, зеригүүнү айдап турат. Анын жанында башкалар дагы өзүн ишенимдүү сезе башташат. Сүйүүнү жана сезимдерди коргоп, баалай билет. Үйдө баары болсо деп чуркаганы чуркаган, бирок сынды оор кабыл алат. Көпчүлүгү музыкага жакын келишет. Калган гүлдөрдү сүйүүчүлөр кандай адамдар? Астраны сүйүүчү адам бир жерде отурбай, баарын билгиси келген акылдуу, жүрөгүнүн түпкүрүндө бийликти самай жана жагдайга жараша каардуу дагы боло алат. Бай чечекейди сыртынан назик көргөнү менен кыйынчылыктан коркпогон, бирок анчалык сарамжал эместер жакшы көрөт. Лилияны сүйүүчүлөр мени баалап, сүйүп, барктап турса деген тилектин ээлери, өз күчтөрүнө абдан ишенип, намыскөй жана өзүмчүл келишет. Хризантема акылдуу, бирок өзүнүн мыкты жактарын анчалык баалай билбеген адамдардын гүлү. Бул гүлдү жактыргандарга жагыш кыйын. Ромашка. Мүнөзү оор, бирок чынчыл жана эмгекчил адам. Сезимдерин так талдай албай, сүйүүдөн көп азап тартат. Фрезия. Кыйынчылыктан коркпогон, өчөр, көкбет, интригага жакын адамдын гүлү. Фиалканы сүйгөн адамдын мыкты жактары көп болсо дагы, көбүнчө өзүн көмүскөдө кармайт. Гвоздиканы сурамайын жардам бербеген, эмне кааласа ошону ишке ашырууга шашылган адамдар баркташат. Георгин. Атактуулукка умтулгандардын үстөрүндө турган гүл, үй бүлө күткөндө идеалдуу болууга жан үрөшөт. Гербераны кеңпейил, боорукер, сезимтал, анын тартынчаактар белек алганды жактырышат. Урматтуу көрүүчү, сиз кайсыл гүлдү жактырасыз? Өз оюңузду комментарийге жазганды унутпаңыздар. Бул Алыстава каналы. Маалымат жаккан болсо, башкаларга дагы бөлүшкөндү унутпаңыз.